Адам 22, 28, 30-дарга баратканда кичине да миссиянын энергиясы кире баштайт, действие бар да. Мисалы бир болсо, ал жетекчи эле болуп атса, миссия 5 келе атат деп коелучу. Мисалы 33-кө чыкканда сиздин миссияңыз 5 болуп атат деп коелу. 5 болуп атса, сиз мындай неме башталат да. Кандай кылып бизнес кылсам депчи. Эмне бизнес ачсам деп, бизнестен бул алуу, сатуу, көбөйтүү болуп атпайбы? Ушунда кандай пайда көрсөм деген нерселер, кандай пайда кылсам, элге полезный бир нерсе кандай жасасам деген энергияга баштайт да, кирип баштайт. Ушул жер сизге түшүнүктүү эле болду, энергия кирип атканда. Мисалы 1-1 болсо, мисалы саны 1, миссиясы 33-кө чыкканда да 1 болуп калды. Де? Бул адамда өзгөрүү кандай киргенин байкабай калат. Анткени өзү деле 1 да. Миссияда 1 болуп атпайбы? Миссияда 30% бар. Миссияда 30% 1-дин энергиясы бар. Жанагы калыбынан көп өзгөрүлбөйт. Жанагы калыбынан өзгөрбөйт, наоборот ошол бекемирээк отуруп калат. Мисалы мен болбосом деген дагы өктөмүрөк отуруп калат. Мен эле башкарышым керек, баарыңар мага баш ийишиңер керек дегендей нерсе болуп калат. Эгер миссия 1 болуп отурган болсо, мунун стратегиясы жанагындай эле да, кайра эле көбөйтүүчү жана стратегия коюп берет, түзүп берүү, ушундай да, чоң ишти алып кетүү. Миссия 1де деле ошондой иштейт да. Миссия 1де муну мындай неме дейт да. Миссия 1 азыр бизнестин тили менен же бүгүнкү күндө жашоонун тили менен ала турган болсок, менеджмент деп коет да. Менеджмент. Миссия 1 болсо, сразу менеджмент деген эмне деген сөздү карап, бүгүнкү күндө престижность немени алалы да, менеджмент. Менеджмент эмне кылат? Вот ошону эле караш керек да. Ошону изучать этип, менин миссиям 1 экен. Эгер мен бүгүнкү күндө мындай кылсам, менеджмент эмне иш аткарат, эмне иш кылат деп деле ошону карап жашоосуна салса болот. Бирок көбүнчө адам билип билбей эле уже бүгүнкү күндө өзүнүн миссиясында ишин жасап аткан болот. Анткени ал оюнда өзүнүн фокусу бар болчу да, жакшы ниеттери, максаттары бар болчу да, ошо менен алектенип атып эле жана миссияны иштегенин билбей калат да. Көрдүңөрбү? Кээ бир болсо өзүнүн миссиясында миссиясы туура эле келип атат, бирок өзүнө жакпай аткан, анткени кабыл албай жатканы өзүндө минуста болуп атканда, депрессияда же болбосо терс бир нерселер бар да, аны жашоосунда көйгөйү бар да, мындай айтканда, көйгөйү бар. Ошол чечилбегендигин ордун таппай эле миссиянын терс жагы иштеп аткан болот да. Анан айтат, менде мындай эле боло берет го, качан мен миссия 5 болсом деле мындай го депчи. Миссия 5 болгондо баягы күрөшүү бар да, тирешүү бар, таарынуу бар, такыр мындай кол үзүп салуу бар, ушундай нерселер бар. Эмоцияга алдырып салган учурлар бар да. Эмоцияга алдырганда жана 3-түн көп бет деп койсо, 5тики андан да катуу да. Эчтекенге карабайт да. Ошо миссия 1дики менеджмент деп түшүндүк. Миссия 1 бул менеджмент. Менеджменттер эмне иш кылат, ошентип өзүн карап тапсын. Мен азыр момунтип айтып келгенде неме болбой калат да. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек дегендечи. Анан баары жанагы атын өзгөртүүгенде кылып жумушун өзгөртүү беш керек да. Акырын постепенно ошого өтүш керек. Мисалы 1, анан миссиясы 2 болду. Миссияны эсептеген биз азыр үйрөндүк да. Эң акыркы санга чейин кошуп, туулган күн ай, эң акыркысы чыкканда бул неме болуп калат? Миссия болот. Значит, 1-2, 1-1 болду. Азыр 1-2-ни өтөлү. Мисалы өзү 1, бирок миссиясы 2 деп коелу да. Миссия 2 эмне дейт? Дагы эле жанагы 2лердин сандагы 30% бар, бирок 100% 2 болбойт ал. Бул карым катнаш деп этпи? 2де мамиле деп атпайбызбы? Дипломат, психология деп атпайбызбы? Миссия 2де это творческая психология деп коет. Еще тереңирээк. Муну карап туруп, алар өзү неме билиш керек да. Кантип мамиле куруш керек? Психология. Только миссия 2 жөнүндө кетип атабыз да? Только миссия 2. Миссия 2 дегенде биз жанагы биз каалагандай 10 мүнөт миссия 2-ни айта албайбыз. Эмне үчүн дегенде, бул жеке консультацияда же болбосо жеке ишкерликте. Анткени миссия 2 менен мен кармалып турбашым керек. Миссия 2де мен акча табам, бирок жан дүйнөм андан рахат албайт. Миссия 2 болгондо, бул миссия 2 өзүнүн шагын өзгөртүш керек. Мен төрөлдүм миссия 2 болуп. Ал менин жакшы жагым же жаман жагым иштеп атат да. Артыкчылыгы же бир кемчилиги менен жүрөм мен ошо менен. Бирок мен ушуну өзгөрткүм келип атат да. Түшүндүңүзбү? Биз миссияны өзгөртөбүз. Ошондо гана чыныгы реализация болот. Түшүндүкпү? Плюска өзгөртөбүз. 3 шаг вперед кетебиз. Бирок өтө кыйын аны жасаганга. Ага убакыт керек.
Эгер мен азыр миссия 2, миссия 5 болуш керек, миссия 5терде иш аракет кылыш керек десем, бүгүн уже адашабыз да. Анткени мен биринчи өзүмдүн санымды таба элекмин. Анан миссиямды чала була түшүнүп атсам, аны дагы өзгөртөм десем, бул болбой калат да. Миссия 3 болгондо, миссия 3тики управление дейт. Анализ управления. Анализ управления, башкаруучу. Мисалы компаниянын чоңу үстүндө любой мекеме кандай гана ишкана болбосун, миссия 3түн энергиясы иштейт да, это управление. Туура талдоо менен жүрөт да. Управление. Мисалы 3төрдүн өзүн айтып атканда педагог, наставник деп атпайбы? Биякта болсо анализ управления действиясында, кыймылында миссия 3. Анан эң самая эффективная миссия дейт да, миссия 3тү. Анткени буларда анализ бар, талдоо бар, всегда. Мында ошибка жок деген сөз да. Түшүндүкпү? Эмне үчүн деген? Бир деле менеджмент болот атпайбы? Бир менеджмент болгону менен анализ жүргүзө албайт. Управление кыла албайт. Менеджмент это менеджмент. Психолог управление кыла албайт. Ал только психолог боло алат. Ушундай энергия да. Миссия бул сенин действияң. Биз ойлой беребиз да, баары психолог деп. Жок, баары психолог боло албайт. Мисалы 2, миссия 2да есть психология, вот психолог. А миссия 3 психолог боло албайт. Алтындай управление. Башкаргычты бер, тапшыр. Это премьер-министр. Управление, буларда анализ. Ар бир сандын өзүнүн энергиясы бар. Ошо миссиянын өзүнүн энергиясы бар да. Миссия 4 болсо, бул бүгүнкү күндө неме деп койсо, маркетинг болсо, маркетолог деп койсо болот. Маркетинг пландарды түзөт. Мисалы, максат коёт, максатты ишке ашырат, сизге максат берет. Түшүндүңүзбү? Ушундай. Миссия 4түн энергиясы ушуга иштейт. Миссия 5ке болсо, келе турган болсок, бул масштабирование, көбөйтүп, масштабка чыгарат. Миссия 5 өзүн билиш үчүн масштабка чыгарат экен энергиясын билиш керек да. Полезный продукт алып чыгат экенин билиш керек. Адамга пайдалуу, адамга ишкеби, жергеби полезный продукт алып чыгат. Аны масштабка алып чыгат. Ушул энергияны билиш керек да. Масштаб деген көбөйтүп чоңго. Мисалы, чоң бизнеске айлантып кеткен да. Масштаб бул көбөйткөн энергия, прям ошондой. Булардын өзүнүн акылында мындай пайда, не полезный иш болуп калды деп эле биягына сала берет да, логикасыначы. Ошон үчүн бул полезный иш ашып, продуктты чыгарып, пайдалуу продукт чыгарып, масштабка чыгарат. Ошон үчүн булардыкы логистика. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Логистика. Слово логистиканы кармап туруп, булар ушуну билиш керек да, эмне депчи. Ал бардык жактан болот. Продукт дегенде бул адамданбы, бизнестенби, кайсыдан болсо масштабка кетет. Мисалы, сабак берип болуп аткан болсо, аны деле масштабка, миллионго чыгарыш керек, 1000ге чыгарыш керек, 500ге чыгарыш керек. Бул ушуга иштейт. Миссия 5. Миссия 6га келгенде бул комфорт, творчество деп атпайбы? Чыгармачылык. 6 комфорт дегенде биз бардыгыбыз мындай жакшы түшүнө албайбыз да. Комфортту ыңгайлуу дейбизби, жайлуу дейбизби, кыргыз тилинде кандай кылып неметет? Ыңгайлуу десе эле баарыбыз ыңгайлуулукту карайбыз, бирок алтылардыкындай эмес да. Булар комфортный немени түзүп берет булардагы. Комфортный, жайлуу. Ушул жерин азыр кандай кылып жеткирсем болот. Жашоонун бардык нерседе жайлуулук, ыңгайлуу, комфортту түзүп берген адамдар да, чыгармачыл адамдар, жаратмандык, булардагы немеге кирет, психологияга кирет булардагы. Мисалы, күү жаратты дейличи. Комузда күү жаратты. Бул чыгармачылык болдубу? Чыгармачылык. Бирок ошол эле творческая психология, бирок ошол эле учурда ошол күү менен канча бир адамдын жан дүйнөсүн тазалады. Аруулады. Комфортный, ыңгайлуу. Жаныңа жагып турган нерсе да, жайлуу мындай, шайкештик болуп, гармония эс алат. Ошондой эле түшүнүктүү болду ушул жер? Жайлуу. Мисалы, күүнү жаратты, бул чыгармада. Рахаттануу. Ошону биз мындай күнүмдүк жашоодо биз масштабка кетип аткан үчүн мондай кетип атабы? Миссия 8де ал иштеп атат да. Жок, ошолорду токтоткон энергия кайсы? Жанагы чыгарманы чыгарып туруп астыңа салып берип койду да. Анан сенде бир
жай жашоо башталды, башка бир нерсе баштады, творчество менен берип койду да, ал сени окутуп, үйрөтүп башка чапкан жок. Мисалы жайлоого барып эс алам десең, ал жерге жанагы юртаны, 5-6-аны, 10-ду коюп койду. Анын ичине ысык суу, муздак суусу менен киргизип койду. Комфортный кылып жасап даярдап койду. Сулуулукту салып берип койду. Премиумду көрсөттү да, люксту. Мына ошондой эле. Материалдык жагын алганда, чыгармачылыкка алганда күү, же болбосо жана бир спектакльди, бир ойдо жок нерсени чыгар, же болбосо сүрөттү жаратты да, бир тартып коюп койду. Мен ошо аябай жакшы тартылган сүрөттү көрүп эле мен жан дүйнөмө салып бир канча жашка жашардым да, мисалы ушундай. Көрдүкпү? Түшүндүкпү ушул жерде? Алтындын энергиясы ушундай. Ошон үчүн жанагы өзгөрөбүз дегенде, же болбосо Шакназар Шакбиров ушулардын баарын кошуп карайбыз да. Анан миссия 7-ге келгенде, бул духовный өсүү, же болбосо бул устат. Духовный өсүүнү руханий өсүү деп айтып атпайбы? Буларды жана кризис трансформатор аны муну деп атпайбы, бирок муну жанагы сөз бар го, устат деген сөз. Биз жетилерде көрүп атабыз. Миссия жетилерде деле ушул бар да. Бардык ишти, кандай гана иштүү болбосун тез жасайт, өткөрөт, жеткирет маңызына. Мисалы кээ бир иштер бар, 40 жылдап да тура берет да. Бирок миссия 7 аны жеткирет, калтырат, жасайт, калып кетет экен да. Түшүндүкпү? Бул жанагы темир уста бар го. Ошо устачылык бир эле адамда болот. Биз үйрөнчүк эле болобуз, шакирт эле болобуз. Миссия 7-де ал тубаса. Көрдүңүзбү? Ошону кайсы бир убакта кайра эле ошо миссия 7 жасап чыгат да. Түшүндүкпү? Башка мен үйрөнчүк эле болом. Мен окуучу эле болушум мүмкүн да. Бирок устат боло албайм. Бул 7-де ошол энергия иштейт. Бул 7-дин энергиясы. Бирок биз көбүс түшүнбөйбүз аны. Бирок устат бир гана ошо немеде. Ошо 7-де дагы, миссия 7-де дагы өктөмдүк кылат да. Биз бир ишти ойлойт экенбиз да, үйрөнүп жасап калтырып атабыз да. Мисалы мен билген ишимди азыр берип атам, жасап атам, бирок жанагы 7-ники ал түбөлүгү менен калат экен да. Каныңда калат калган нерсе, канда калган, генде кала турган нерсе. Түшүндүкпү? Вот ушундай болот да. Бул аябай сонда. 7 дегенде биз жанагы өткөндө дагы айткандай эле да. 7-ни жакшы түшүнсөң, 7-нин бири Кыдыр, 7 укмуш деп берилип атпайбы? 7-ни эгер дисциплинага келсе, 7 өзүн таба турган болсо, ааламга жолда, түптүз. Могул жерде отуруп эле. 7-нин керемети ошакта. Муну дагы түшүнгөн кишилер түшүнөт, түшүнбөгөндөр йога десе ал эмне деп отурат да. Духовность десе эмне деп отурат да. Руханий өсүү, рух деген эмне дегенди түшүнүш керек. Ал үчүн ошол жактарды карап көрүш керек да. Бул 7. Анан 8, миссия 8-ге келгенде, жанагы эле 8-дин 30% бар. Бул жакта бирок биз миссия 8-ди иштермандыктан алабыз. Бул болсо жанагы результатка, жыйынтыкка алып келет деп айтып атпайбызбы? Всегда материалдык жыйынтыкка алып келет, анан мындай деп айттык го. 8-дин санындагыдай эле сыягын сан. Бул буякта өктөмүрөөк да. Муну биз мындай кылабыз да. Жанагындай тотальный контролдон кетип, бул жанагы производстводо, чоң заводдо, чоң промышленный немелерде ОТК деген бар эле го. Ошондой иш аракет болуш керек. Ошондой иште болуш керек да. Ошондой ишти жаратыш керек. Контроль. Мисалы жана чоң швейный цехти алып коелучу. Ал жерде ОТК турбайбы? Так ушул 8-дин энергиясы. Миссия 8 ошондой. Бардык иштин кынтыксыз бүткөнүн, кынтыксыз болушун текшерет да, карайт, контроль. Бул жашоодо деле керек да, көп учурда жок го, 8-де ушул энергия иштейт да. Вот. Миссия 9-га келгенде, бул деле жанагы 9-дун энергиясы бар, бирок 9 миссия 9-дук болсо, буларда идея болуш керек дагы, анан өзүнө пайдалуу ишти кылыш керек. Өзүнө пайдалуу. Миссия 9 болгондо деле жадагындай действия боло берет, жардам бергиси келе берет, акчаны көздөй берет, ушул жактардан кетиш керек, наоборот өзүнө пайдалуу ишти жасаш керек. Кайсы ишти кыла алат? Ошол жакка кетиш керек да. Так көбүнчө миссия 9-га келгенде эле баягы зыкымдык пайда болуп эле, анан жардам бергиси келе берген энергияга түшө алып өзүн таппай кала берет да. Бирөөнүн акылынын ишин жасап калгандай болот да.
түшүнүңүзбү? Ал үчүн өзүнүн идеясы, өзүнүн жанагындай чоң немеси болуш керек, иштеш керек да, ошону өзүнүкү болуш керек. Жана бирлерге айттык го, автономный иши болуш керек депчи. Ошол бул 9-дарга тиешелүү да. Миссия 9га келгенде ошондой иш менен алектенсе жакшы.